Assalamu alaikum tuğanlar. Efirdi maksimaldı türde bölüşüyoruz tuğanlar. Efirdi maksimaldı bölüşüyoruz. Bugünkü efirimiz tuğanlar 5 oktyabr 2020 жылы болгон төңкөрүшпү дейбизби, бийлик басалуу дейбизби, ошого 1 жыл толупту туғандар. Ошо боюнча болмокчу. Ошонун кесепети, ошо болгон окуялардагы жаракат алган жарандарыбыз, ошол күнү өлгөн жаш жигит үмүт боюнча болмокчу. Өзүңүздөр билгендей 1 жыл мурун ошол баягы 4 октябрда болгон парламенттик шайлоонун жыйынтыгы жокко чыксын деп эл чыгышкан. Шайлоонун жыйынтыгы жокко чыксын депсе, факт бергиле деп туруп алды эле. Эртеси мына 5 кечинде төңкөрүш болуп, бийликти белгисиз баягы не деп коет, тарыхы өтө чатак адамдар, айтканда 2 жол 3 жолдон соттолгон адамдар, ошондой адамдар келип бийликти басып алышты тугандар. Эми эмне өзгөрүү болду? Ушу 1 жылда өзгөрүүлөр бизде эмне өзгөрүү болду? Бизде өзгөрүү тугандар, азык түлүктүн баасы эбегейсиз жок дегенде 2 баа көтөрүлдү. Мындай мисалы ошол эле кум шекер, ун, эсеп май, ошолорду эсептеп көрсөк, өтө эле көп процентте көтөрүлүп кетти. Себеби биздеги азыркы отурган мыйзамсыз бийликте отурган кадрлар, мындай айтайлы, ушу кадрлар билими жок, тажрыйбасы жок, популист сөздөр менен ушу алек болуп жүрө берген да. Ошондо депутат болуп жүргөндө булар популист болгондо, ошо сөздөрүн азыр деле ошо аракетин кылып, элди алдап, эптеп бийлигин кармап турушат. Бирок мына чынында келгенде тугандар, бул бийлик мыйзамсыз тугандар. Эмне себептен? Себеби тугандар, ушул күндөрү 5 октябрь 20 жылдары кечинде түрмөгө мына азыркы ГКМбнын төрагасы бар, Ташиев, өзүнүн бир 200-300 баласы менен барып, Молдованыкка барып, азыркы отурган мыйзамсыз президентти түрмөдөн алып чыгышкан. Ушул күндөрүнө кечинде түнү болуп аткан окуя тугандар. Ошол адам 11 жыл жогорку соттун өкүмү болгон, 11 жыл 6 ай срок берилген. Срогу боюнча 25 жылы сентябрда түгөмөк экен. Срок боюнча ошо 25 жылга чейин отуруш керек бул киши. Бирок эмне болду? Бийлик тополоң болуп кетти, бийликти эл алып берди. Мындай айтканда, кыргыздар айтат го, мындай деп коет, генийлер революцияны ойлоп чыгышат, идеянын. Фанаттар ишке ашырат, шакалдар пайдаланат деген. Ушу элдин жеңишин азыркы биздин чөөлөр, азыркы отурган бийликте отурган чөөлөр, мен буларды чөө деп коем. Ушулар чөөлөр пайдаланып элдин жеңишин урдап алышты тугандар. Эбегейсиз элге кандай деген убадаларды бербеди. Өзүңүздөр көрөсүздөр, 2 айда өзгөрүү болот, көрө баштайсыңар деди. 2 ай деле өттү, 3 ай деле өттү, 4 ай деле өттү, 6 ай деле өттү, 7 ай деле өттү, 8 ай деле өттү тугандар. Өзгөрүү болбойт тугандар. Себеби эмнеде? Себеби бул киши түрмөдөн мыйзам чыгып келгенде бир эле сөзү бар болчу, бир эмес, бир 2-3 сөзү. Райым Камалат деген жеринен кармалган, Кумтөрдө алтын калбай калды деди. Ошол жерден да кармалып калдым тугандар. Кумтөрдө алтын калбай калса, азыр эмнеге Кумтөр боюнча соттошуп жүрөт? Ошол суроону бердиңерби? Эмне үчүн Женевага барышты, Европага барып, ошол жерде Ташиев, генпрокурор Зулушев, белки министр, вице премьер-министр беле, ким эле, Жапаров. Ошолор Сентара менен сүйлөшүүгө кетти. Эмне үчүн ошол жерде сүйлөшүүгө барышты? Эмне ошол себеп? Булар ошол жерде сүйлөшүүдө кыргыз элине оң жагына чыкканда, булар өздөрүн мактап, пиар кылып отуруп калмак. Бул жерде тугандар, мен ошо өзүм жеке оюмда, булар утулушту тугандар. Булар Кумтөр боюнча башкача маселе көтөрүш керек болчу. Булар
экологический катастрофаны көтөрүш керек болчу. Булар каякта рейдерский захват кылып, сырттан башкаруу кылып, бөлтүрүк деген аферисттер келип алып, баардыгын ботогосун чыгарып салышты туугандар. Андан кийин туугандар, эми азыр Бишкек шаарында өзүңүздөр билгендей, Бишкек шаарында азыр бизде түрмөдө бийликти басып алды деп Жеңиш Молдахматов отурат. Бийликти басып алды деп Тилекмат Куренов отурат. Адам өлтүргөн шектүү деп, адам өлтүрөм деген статья менен кече жакында Касеновду кармады. Максат Касеновду туугандар. Бу нерсе эми карапайым балдар туугандар. Карапайымдын балдары эми карапайым балдарына булардын күчү жетет экен, барып туруп түрмө баягы 50-нчи СИЗОга тыгып коюп, террористтер отурган рецидивисттер, баягы адамдар, кылмыш кылган адамдар бар, ошондойлордун арасына барып тыгып коюп тоолду. Анан бизде баягы кылмышкерлер, чыныгы кылмышкерлер, биздеги чыныгы кылмышкерлер биздин бийликте отурат. Биздин чыныгы кылмышкерлер мына Акаев, мисалы, Акаев Кыргызстанга келгенде туугандар. Ак үйдө эмес, резиденцияда ак тас торкоо менен тосуп алды туугандар. Анда ошол 2005-жылкы революция, онда эл жөн эле революция кылыптыр да, менин билишимче, жөн эле. Алда келип менин үй бүлөм саясатка аралашкан эмес, мен үй бүлөм акча алган эмес, урдаган эмес, апа-пакайбыз биздин үй бүлө деп бир жума туруп, анан кайта Москвага кетти туугандар. Анан каякта адилеттүүлүктү айтабыз туугандар? Кайсы адилеттүүлүктү айтабыз? Адилеттүүлүк качан болот туугандар? Бардык жарандарга мыйзам бардыгы бирдей болгону туугандар. Ошол эле кылмышкер Акаевка жаза албады, мисалы. 15 жыл элдин канын ичип, бала чакасы аялы баялы болуп, бардык кыргыз элин завод, фабрика иштекесин калып, темир-семирден чейин сатып жок кылды, туурабы? Ошол адамды ушул азыркы мыйзамсыз отурган бийлик ким? Садыр Жапаров. Ажо мыйзамсыз бузду, ажо ошол ак үйдү тосуп алгандан кийин мен үмүтүбүз баягы былтыркы үмүт деп жүрбөдүк беле? Ошо 5-октябрда үмүтүбүз өчтү да, мындай айталым. 1 жылдык отчету деле жок, башкасы деле жок, эчтекеси жок туугандар. Бул кетиште туугандар, бул кишиге биз 5 жыл убакыт берсек деле ушул, 10 жыл убакыт берсек деле ушул, 100 жыл убакыт берсек деле ушул туугандар. Бизде коррупционерлер чардаңдап жүрүшөт туугандар. Баягы кустурду деген акчалар туугандар бюджетке түшпөптүр. Мен сиздерге айтып кетейин, бюджетке түшпөптүр. Ал акча кимдин чөнтөгүнө кетти деген суроо жаралат. Же Садыр Абамдын чөнтөгүнө кеткен, же белки Камчы акамдын чөнтөгүнө, экөөнүн бирөөсүнүн чөнтөгүнө кеткен. Ошол боюнча отчет жок. Президент болуп келгенден бери мыйзамсыз болсо дагы 100 күндүк отчету айтылган жок. Мыйзамсыз конституцияны өзгөртүп турган. Элдин укугун тепселеп, ушул элдин артынан келди да. Эми кандай болсо да элдин артынан келди. Элдин артынан келип, эми эл ушуга ишенди. Үмүт ачты эле ушул киши келип бизди кыйратып, алдыңкы мамлекеттердин бирөөсүнө кошуп арзанчылык кылып кыргыз мамлекетти өнүгөт деп ойлодук. Ушинтип эми буга үмүт кылып шайлашты да эми. Бул эми өз убагында түрмөдө отуруп, кандай деген куугунтуктарды көрдү деди. Ошентип эл ата-энеси өтүп кетти, баласы өтүп кетти деп баягы эл баягы Садыр Жапаровго мындай айтканда жилет этти да. Буга жилет этип бийликти берди. Кандай болсо да берди. Эл беришти. Бирок туугандар, ошол нерсе үмүттү актадыбы деген суроо жаралат туугандар. Актаган жок туугандар. Бул киши келгенден бери эрте менен бирди сүйлөп, абеттен кийин бирди сүйлөп, ошо менен эле өзүнүн айткан сөзүнөн кайтып эле өзү аферист деген атка конуп калды бул кишичи. Мисалы, бир эле мисал кетирип кетейин. Кумтөрдө алтын калбай калды. Эми Кумтөрдүн алыштын кереги жок деди. Райым миллион камалат дедиле. Райым миллион акталып чыкты. Мына көп мисалдар да. Анан азыркы жанында турган жүгүндүлөр, ошо пактакорлор, ошол илгери иштеп келаткан 30 жылдан бери кыргыздын канын ичип келаткан
Dagы эле ушул ороп турат. Садыр Жапаровду ороп, жанында пактаны коюп, убагында Садыр Жапаров түрмөдө жатканда чыныгы патриот жигиттер ушуну коргоп чыгып, митингге чыккан адамдар түрмөгө чейин отуруп чыгышты. Ошо адамдар жанында жок туугандар. Азыр буну Садыр Жапаровдун жанында кимдер калды? Баягы эле 30 жылдан бери кыргыздын канын ичкен пактагорлор, ушул жүгүндүгүлөр, ошолор эле жүрөт азырчы. Эртең кокус бийлик, бийлик алмашат, өмүр бою бийлик болбойт. Бүгүн болсо эртең алмашат, бүгүн эртең болсо бүрсү күн алмашат да, мисалы. Адилетсиздик нерсе болуп атат. Адилетсиз нерсени биз айтып кетиш керек. Жакшы жерлерин мен көргөн жерим жок туугандар. Жакшы жерлерин көрбөсө мага көрсөтүп койсоңуздар, мен окуп чыгайын, көрүп чыгайын дегенде. Бул киши келгенден бери Баткен окуясы деген башталды туугандар. Чек ара маселеси боюнча туугандар. Канча деген гектар жерлерибиз Өзбекстанга өтүп кетти. Кемпироватты берип берейин деп атты эле, эли Кемпироваттын эли, өзгөнүн эли, Куршаптын эли чыгып сактап калды. Калган жерлер кетти да, канча деген Үңкүртөдөгү жерлер кетти. Орто Токой суу сактагычы Алабукадагы, ал да кетти Өзбекстанга. Анда моюнга алышыбыз керек да. 100% граница чечилди Өзбекстан менен деп мактана коюшуп, андан кийин Тажикстанга өтүп, Тажикстан менен чек ара маселесин чечебиз деп, Тажикстандагы биздеги ичинде Кыргызстан ичинде анклав бар, Варух дегенчи. Ошол жердеги маселелер көтөрүлүп туугандар. Ошо Варухту биз Лейлектин бир жерин алмаштырабы коебуз деп, ошол Тажикстан бизге агрессия кылып келип, биздин жарандарды өлтүрүп, керек болсо үйлөрүбүздү өрттөп, ошол жашаган жарандардын үйлөрүн өрттөп, мал салдарын, ошо буюм-суюмдарын бардыгын урдап чыгып кетишти. Ошол жерде 44 жараныбыз бегүнү өлдү. Ошол малды 2 күн Бишкекте бул мыйзамсыздар жөө Бишкекте отуруп алды. Бийлигим алдырып жүрбөйүн деп, ошол ак уюм кайтарайын деп, ошол жерде отуруп алды. Досу Камчыбек Кыдышаевич Европадан келгиче ошо 44 жараныбыздан айрылып калдык туугандар. Ошол боюнча эч ким жоопко тартылган жок. Тартылбайт да. Себеби бизде адилеттүүлүк жоголуп калды туугандар. Адилетсиз нерсе жоголуп калды. Өзүңүздөр билгендей, Жээнбеков эмне үчүн бийлигинен айрылып калды туугандар. Жээнбековдун айрылган себеби факт бергиле деп жүрөдү да. Бир нерсе десе эле факт бергиле деп. Азыркы мыйзамсыз отурган ажо. Эми не деп атат? Убакыт бергиле деп. Убакыт жок. Мен айтып атам, туугандар, кыргыздарым, 100 жыл берсек деле ушул акыбал туугандар. Бизде деңгээлге жараша иш кылыш керек да. Эми ошол киши даяр эмес болчу, түрмөдө 2 жыл отурду. Түрмөдө отурганын сайталарын билесиңер да. Булар ошол 2012-жылы 4-октябрь кайсы ай, ошо октябрь болсо эле бийликти басып алабыз деп кашадан артып өтүшүп, шымдарын жыртып 1,5 жылдан отуруп чыгышкан буларчы. Анан каяктагы биз адилеттүүлүктү айтабыз туугандар. Каяктагы адилеттүүлүктү айтабыз. Ошол ойлорун мына 2020-жылы дагы пайдаланып, мына азыр үзүрүн көрүп атабыз. Кымбатчылык. Бензиндин баасы 1 жыл мурун, айтып кетейин, 1 жыл мурун 30дан өдөраак болсо керек, 31-32 сом болсо керек эле туугандар. Азыркы учурда бензиндин баасы 62 сомго чыкты туугандар. 1 жылдын ичинде элестетип көргүлө. 2 эсе көтөрүлдү. Ошо бензиндин баасы 2 эсе көтөрүлдү. Ундун азык-түлүктүн баасы, майдын баасы туугандар. Эми айта турган сөз көп, мен кыскача эле айтып кетейин. Аз келгенсип туугандар, аз келгенсип, эми светтин баасы тарифи көтөрүлөт атат. Свет өчмөй. Светти өчүрүп үнөмдөйбүз деп эле кече ойлорунан кайтып кетишти. Кайтачы эл чыгып кичине критикалап койду да, ойлорунан кайтып кетти. Булар ушундай экен да. Элге айтат дагы, айткан сөзүн кайтарып алып туруп, анан башка нукка кирип кетишип атат да буларчы. Эми туугандар, жакынкы арада мына жаңы жылдан баштап муздак суу менен ысык сууга баа көтөрүлөт туугандар. Мына тарифтер. Светтики көтөрүлдү. Эми жаңы жылдан баштап ысык суу, муздак суунун тарифтери көтөрүлсө, биз кыргыз эли азыр
itke minip pitke minip kalgan el, misалы pitke minip kalgan el, ошону көтөрө алабы төлөгөнгө туугандар. Ошол сөз уксаңыздар мына тарифтери көтөрүлөт. Бирок айлык маная, айлыктын өлчөмү ошо боюнча эле турат. 10 миң, 15 миң, 10 миңден 15 миңге чейинки орто айлыктар туугандар. Эми ошол 15 миң менен бир үй бүлө жашай алабы? Жок туугандар. Иш жок болсо, иш жумуштар орундары жок туугандар. Булар биздин Кыргызстан элинин байлыктары, мисалы. Булар эмне кылып атат? Булар келгенден бери туугандар. 2 адам бизде ушул 1 жылдын ичинде 2 адам бизде жакшы күндөрдү көрдүм. Садыр Жапаров менен эле ГКМБнын төрагасы Камчык Кадыршаевич 2 адам байыды. Калган эл жакшылыкта эле жатышат, отурушат мындай айткандачы. Кыргыз элине бир жакшы нерсе алып келбеди окшойт. Мен мына ачык эле айтайын, өзүм жеке оюмда туугандар. Өзүңүздөр билгендей, шайлоо таза өтөт, баягы чиновниктер аралашпайт, ол деп айткан сөзү бул жөн эле куру сөз туугандар. Эми ушул аз айтып атпайбы? Эми мына эртеңки шайлоо таза өтөт. Шайлоо Кыргызстан таза өткөн эмес туугандар. Өтпөйт дагы. Эмне үчүн? Себеби бизде отурган, бийликте отурган агаларыбыз баары уру. Садыр Жапаровдон бар. Бул деле уру. Камчы Ташиев бул деле уру. Жээнбеков деле уру, баардыгы уру туугандар. Булар баягы мен айтып келген 400 семья бар го, 400-500 семья. Ошолордун катарында туугандар. Булар бири-биринен эле бийликти алып, бийликти берип, катышып, түрмөгө отурушуп эле бул элге мындай интермедиа аткарып берип атат туугандар. Мындай келгенден булардын табагы бир туугандар. Булар алма алыска түшпөйт да туугандар. Булардыкы ошондой. Баардык табагы бир. Эми азыркы Кыргызстандагы учур туңгуюкка түштү. Туңгуюктан чыга албай атат. Эл да кыйналды, элди да кыйнап койду. Себеби элди туңгуюктан алып чыгып үчүн эмне керек? Тажрыйбалуу, молдуу адам, баш иштеген адам керек. А бизде бул адам эмне кылып атат? Бул биз Кыргыз элин экспериментке салып атат, мындай айтканда. Кумтөрдө соттотулсак утула берели, майли. Зато бизде калат дейт. Эми бул ошол мыйзамсыз ажон айткан сөз болобу, туугандар? Ойлонбойлу. Biz люстрацияга барабыз. Кайсы люстрация? Люстрация деп атып, мына азыр жалаң эле илгерки 30 жылдан бери иштеп келген шакалдар келип алды го. Ошол эле шакалдар отурат, баардыгы эле ошол эле отурат. Өзгөрүү жок, болбойт дагы. Мына өзгөрүү эмнеден болду ошол? Границабызды, жерлерибизди алдырып бердик, ошол өзгөрүү болду. Суларыбызды сатып бердик, ошол өзгөрүү. Светсиз калдык, мына электр энергиясыз калдык, үнөмдөйбүз деп, ошол өзгөрүүлөр. Анан элди жомок менен дагы 5 жыл алдайбыз. Ошого биз туруштук бере алабызбы деген сөз жаралат да туугандар. Бир күн болсо баягы эмне деген макал бар. Ток бала менен ач калган бала ойнобойт дейт го туугандар. Ошондой эле болуп атабыз да. Булар ток азыр. Булар уурунун уурусу болуп, мошенниктин мошенниги болуп, азыр элди таанып алган мал болуп калды туугандар. Көздөрүн май басты туугандар. Мына кечеги эле мисал, кечеги 5-октябрда 2020-жылы жаракат алган биздин жарандар, балдар. Бирөө кабар алып койдубу? Албайт. Алгысы да келбейт, ойлонгусу да келбейт. Булардын ойлору азыр миллиондогондор. Зеленый да ойлонгондор. Кайерден зеленый акча келет туугандар. Ошол эле эл өзүмөн өзү эле. Бир жагынан туугандар, биздин коомдагы өзгөрбөсө болбойт туугандар. Биз баягы пакта койгон эл эмеспиз. Андай эл, бизде андай эл болгон эмес, пакта койгон. Болгону айтыш керек. Мына болгон өз убагында айтпасак туугандар, будан хуже дагы күндөр болот. Мына 4 пост үчүн кече Тилекмет Күрөнов менен Максат Касенов камалды. 4 пост үчүн. Эми элестетип көргүлө. Булар убагында түрмөдө өздөрү деле отуруп чыккан, эмне менен камалган өздөрү да билет жакшы туугандар. Булар биликке келишти, төлкө өздөрүн актоо. Бийликке келгенден бери өзүн актады, Камчы Ташиев актады,
ким берки спикерди актады, Талант Мамутов балдарын актады, эжесин актады, керек болсо Садыр Жапаровдун Райкүл деген эжеси бар. Ошону актап коюшту туугандар. Көп актоолор болуп атат. Азыр өздөрүн актап, ошентип эле азыр ошо менен алек туугандар. Эми ойлонбойсок туугандар, мына үзүрүн көрүп атабыз. Алданбайлы деп канча айтып келем. Алдандык, дагы алдандык, жеңишибизди алдырдык, дагы алдырабыз. Мынтип жүрө берсек туугандар, ынтымакка келишибиз керек, айтыш керек. Бир эле бир эки адам айтпай, бардыгыбыз таразалап туугандар, болгонун болгондой, калпын калпындай кылып өзүнө айтыш керек. Мисалы, калп айткан сөздөрүн өзүнө айтыш керек. Садыр Жапаров не деген? Светтин тарифи көтөрүлбөйт деген, туурабы? Нарын жергесине барып, светтин тарифи көтөрүлбөйт деген. Жок, андай болгон жок. Эми азыр светтин тарифин көтөрүлбөсөк, суу аз экен, кесибиз суу электр энергия бербей калса, светсиз калабыз дейт. Эми бул деген ошол айткан адамдын даражасындагы эмес да, ошол эми мыйзамсыз болсо да ажо ошо айткан бардык жерде эле кымбат болуп атат дейт. Бизде гана туугандар кымбат болуп атат. Бизде гана туугандар. Башка жерлерде ошол эле биздин соседтерибизде Тажикстан, Өзбекстан, Түркменистан жерлерде арзан эле туугандар. Бизге салыштырма арзан. Ошол жерден бизге овощи, фруктылар чыгарат, мөмө жемиштер туугандар. Арзан ал жерде. Бизде эле кымбат болуп атат. Себеби кымбаттаган себеби бензиндин кымбатташы. Себеби ошол алынкен биз эми импорт кылып алып келип атат да, бизге кирип атат. Импорт болуп келгенде бизде көтөрүлүп кетет. А бензин бизде кымбат. Жол киреси кымбатыраак түшүп, ошон үчүн көп нерселер бизде кымбат. Биз мындай айтканда кыргыз мамлекети биз менен тең ата эч ким сүйлөшпөй калды. Сүйлөшпөйт да. Себеби биз түрмөдө отурган 2 жол соттолгон адамды президент кылып мыйзамсыз такка отургузуп алдык туугандар. А бул киши дагы элге элемес баардыгын эле убадаларды берип салды да. Эбегейсиз убадаларды. Бирок бирөөсү да аткарылган жок. Аткарылбайт дагы. Үмүтүңөрдү үзүп койсоңор деле болот туугандар. Бизде эми азыр эмне болот туугандар? Мен сиздерге айтып кетейин. Жакынкы арада парламентский шайлоо болот экен. Парламентский шайлоодо биз азыркы 120 депутаттын жок дегенде 60-70 барат кайтачы, ичиндечи. Ошолорду жолотпошубуз керек. Мыйзам чегинде биз Садыр Жапаровду отставкага кетиришибиз керек туугандар. Кантип? Кол чогутуу деген нерсе бар. Биз ишенбейбиз деген. Садыр Жапаровго ишеним ачырбайбыз. Биз Садыр Жапаровго ишенбейбиз. Себеби бул алдамчы деген негизде биз кол чоптоп бунун отставкасын талап кылсак болот. Себеби бул кишинин айткан убадаларын өз убагында аткара албайт. Аткаргысы да келбейт. Булар ушул 5-6 адамдын, мындай айтканда, куча народанын иши менен алек буларчы, ошолордун ою менен жүрөт. Ошон үчүн булар ошо адамдарды сактап калам деп элди унутуп коюшту. Эми мында баардыгын алып чыгалы туугандар. Биз Жээнбековду камалсын, Жээнбеков кетирген каталарды жооп берсин деп түрүп чыкканбыз, туурабы? Жээнбеков азыр эмне болду? Экс макамды алып койду. Экс макамды ким берди? Садыр Жапаров берди туугандар. Садыр Жапаров бердиби? Эл берген жок да экс макамды. Эл жок макулдугун берди, ошого экс макам берди. Жок. Садыр Жапаров экс макамын берди. Жээнбеков былтырлары биз ошол баягы коронавирус маалында туугандар канчадан кийин бюджетке акчалар түшүп келген туугандар. Сырттан келген гранттар болгон. Ошол элине иштетсин, ошо эли баягы коронавирустан көп жабыркап табып тартып калбасын деп. Ошо акчалар жок. Дайыны жок туугандар. Эми азыр эми туугандар. Биз талап кылып туруп бул бийликти кетиришибиз керек туугандар. Жаңы люстрация законун ойлоп туруп, ошол жерге законду чыгарып, ошол люстрацияны закон аткарыш керекпиз. Ошондо гана люстрация болгондон кийин баягы 30 жылдан бери элдин канын ичип келген жарандар бар го, чиновниктер. Ошонун бирөөсүн жакындатышпашыбыз керек туугандар. Бирөөсүн жакындатышпашыбыз керек. Ошо 30 жыл деп биз мактанып келген, азыр 31-жыл эле ошо. Ошол эле система иштеп атат. Өзгөрүү болбойт туугандар. Качан гана өзгөрүү болот туугандар. Качан гана
ажоонун башында чыныгы чынчыл таптаза адам болгондо ошондо өзгөрүп болот. А бизде анда адамдарды президенттикке алып барбай атабыз да. Биз жалаң эле баягы мошенник, жулик, түрмөдө отурган, Кудайдан жок качкандарды алып барып отургузуп болуп атабыз да. Мен Садыр Жапаровду илгери отуруп жүргөндө эле бул кылмышкер экенин билгем. Мен ошон үчүн унчуккан эмесмин. Ошон үчүн муну колдоп да чыккан эмесмин менчи. Бул кылмышкер Садыр Жапаров түрмөдө отуруп да кылмышын кылган үчүн өкүнгөн жок туугандар. Бул азыркы кылып аткан кылмышына да өкүнбөйт туугандар. Мен сиздерге айтып кетейин. Азыркы 44 жаран өлүп кетти, ага да өкүнбөйт. Мойнунан албайт туугандар. Себеби бул деген адам элди манипуляция кылып, ушунчалык элди өздөштүргөн, элди алдап. Алдамчы адам да, мында адамдар азыраак болот туугандар. Биз эми эл биргеликте туугандар. Баягы жаңы конституцияга кол койдуруп, мына Куран бар го, Куранга бир Куран десек туугандар, Куранга койдуруп, колду койдуруп, ошентип ант бердириш керек болуп калды туугандар. А бул деле кечегенде келип атканда ант бербирди го. Бала атам менен апам арбак урсун дебирди го. Мен она кылбасам, ол кылбасам. Мен кыргыз элин жакшылыктан, туңгуюктан алып чыгып кетип, кыргыз элин жолго сала албасам, мени площадта атып бергиле деп ушу айткан адам да, туурабы? Бул деле ант ичирди, бирок антына тура албады да туугандар. Эми азыр билбейм эмне деген. Бул дүйнөдө да отчет болот да бул. Бул түшүнбөйт да, бул киши отчет бериш керек да, кандай болсо ошон учурда. Ойлоду, өмүр бою бийликте калбайт да. Бул киши деле эртең бийликтен кетет. Эртең эле отурган түрмөсүнө барып калышы мүмкүн, туурабы? Же барбайт дейсиздерби? Эч ким кепилдик бере албайт. Азыркы ошо Садыр Жапаровдун арасында жүргөн жарандар, мисалы, шакалдар дейбизби, пактакорлор дейбизби? Олар өлбөйт туугандар. Олар азыр Садыр Жапаровду туңгуйук жарга түртүрөт да, башкасы келет, ошону ороп калышат туугандар. Биз ушуга окшогон арамкорлорду, пактакорлорду түрмөдө отургузушубуз керек, сот жоопкерчиликке тарттырып туруп, таза инсандарды бийлик алып келишибиз керек. Качан гана Кыргызстанда таза бийлик болот туугандар, арам эмес, таза бийлик. Элди алдабаган, элдин рызкысын жебеген туугандар, канын ичпеген бийлик келгенде гана туугандар, ошондо гана Кыргызстан өнүгүү жолуна түшөт. Ага чейин биз көрөтпайбыз. Эми 6-чы президент деп атабыз. Мыйзамсыз болсо да 6-чы президент болуп атат. 6-чы президенттин кылыгы эми билбейм туугандар. Акаев, Бакиев, Отунбаева, Атамбаев, Жээнбеков, мына Садыр Жапаров мыйзамсыз болсо да бул да президент, мыйзамсыз болсо да. Бирок ошого биз өзүбүз да, коом да күнөөлүү туугандар. Биз көрүп туруп унчукпаганыбыз бул дагы өтө чатак нерсе туугандар. Биз көрүп турабыз. Бул алдап атканын көрүп туруп, биз сен алдап атасың деп эч ким айтпай атат туугандар. Ошол жерде чыгып айтыш керек. Сен алдап атасың, мына айткан убадаларыңа турбайсыңбы? Мисалы, Райым камалат дедиң, камалбай акталып чыгып кетти. Кумтөрдү алтын калбай калды дедиң. Анда эмне кылып жүрөсүң кумтөрдү? Ошондой суроолор берсек болбойбу? Анан кийин кичине эле сын пикир айтып койсоң, сен эл душманы. Мен эл душманы болгон эмесмин, болбойм дагы. Мен сиздерге айтып кетейин туугандар. Биз сыртта жүргөн, убактылуу иштеп жүрөбүз жарандарбыз, мигранттарбыз мындай айткандачы. Биз азыр шайлоодо, мына кече президенттик шайлоодо, эртеңки парламенттик шайлоодо дагы биздин укугубуздан ажыратып койду туугандар. Эмне менен ажыратып койду? Булар эртеңки парламенттик шайлоодо арыз жазышың керек экен, консулсуз учетко турушуң керек экен, туугандар. Биз Кыргызстан жарандары бир паспорт менен шайланган укугубуз бар туугандар. Мен любой жерде айтам, анычы бир паспорт менен алып туруп барып шайланган укугубуз бар. Бирок андай эмес туугандар. Ушул Москва шаарында 700 миңге жакын кыргыз жараны жашайт туугандар. Ошо 700 миңге жашаган жарандар, Кыргызстандын жарандары 5 эле точка ачып атат. 5 эле шайлоо участкагын ачып атат туугандар. 700 миңге жакын адамдыкын. Эми элестетип көргүлө. Ар бир участок бир жок дегенде 2000-3000 миңден шайлоо кабыл алса дагы, ошондо 15 миң адам катышып калат экен. Ошол 15 миң адам келсе, жок. Буларга не выгодно? Сыртта жүргөн мигранттар таза инсандар тандап коет деп,
Бизден баягы одна мандатный барган жер, анда мандатный менен катышкан депутаттарды биз шайлай албайбыз. Биз кимдер только партияны шайлап эткенбиз, партиядагы ичиндеги талапкерлерди эле шайлап эткенбиз. Одна мандатный округтан баргандарда биз шайлай албайт экенбиз туугандар. Мына ошондой биздин укугубузду тепселеп, биз менен эсептешпей калышты буларчы. Бул эле эмес, бурдагы бийликтер да эсептешип келген эмес. Себеби булар ошондой адат болуп калган бул бийликке. Кайсы бийлик келбесин, баарын ошондой адат болуп калган. Эми мен талап кылып кетет элем, бул мыйзамсыз бийликтен азыркы отурган саясий манайда отурган Тилекмат Куренов, Жеңиш Молдокматов, азыркы Максат Касенов, башкалар ошол мыйзамсыз саясий манайда отургандар бизде көп да, ошолорду чыгарыш керек туугандар. Чыгарыш керек. Алар күнөөсү жок эле отурат. Биз ошону кыргыз эл талап кылышыбыз керек туугандар. Ошол эле Молдокматов Жеңиш, Тилекмат Куренов, берки Максат Касенов, бул жөнөкөй карапайым ненин балдары туугандар. Буларга күчү жеткен үчүн ошол СИЗОго тыгып, түрмөгө тыгып, буларга күчүн көрсөтүп атат бийлик. Аскар Акаевге окшогон кылмышкерлерди только каерде тоскон өзүңүздөр билесиңер, ак дасторкон менен тосуп алышат экен. 1 жыл болуп тур туугандар, 1 жыл ошол тополонго, мурдагы жылкы төңкөрүшкө 1 жыл болуп тур туугандар. Өзгөрүүлөр болгон жок туугандар. Биз жомок менен жашабайлы туугандар. Жомокто айтып келип эле атат, жомокто айтып эле келип атат. Кантип ишенесиңер? Мисалы сиздер бир эле мисал алып кетейин. Сиз ишке орноштуңуз, туурабы? Иштен өз убагында айлыкты бербеди. Эртең берем, бүрсү күнү берем, аны күнү берем деп. Сиз ошол нерсеге ишенесизби мисалы? Сиз ошол жерден турасыз дагы ошол киши менен мамиле кылбай коесуз. Кетип каласыз, сотко бересизби, кантип айлыгыңызды аласыз, туурабы? Ошол мисал мен азыр биз ошондой болдук туугандар. Бизди сөзү менен алдап келди, эми айткан сөзү менен мындай өзгөрүүлөр болуп кетти, 2 айда 3 айда өзгөртүп берем, ана болот, мына болот деп. Жомок менен багып келип атат. Ал жомок менен биздин бала чаканы бага албайт экенбиз да, ал жомок менен туугандар. Ал жомок менен биз мына сыртта жүргөн мигранттар Кыргызстанга акча салып атабыз. Ошо Кыргызстанга акча салып, биз салган акчаны Кыргызстандын экономикасына оборот болуп атат. Жылына мигранттар 2 миллиардка жакын акча которот экен. Ошо акча менен Кыргызстан азыр экономикасы жылып, нары бери болуп аткан жери туугандар. Анан ушундай шайлоо маалына келгенде биз жокко чыгып калабыз да, анан акча которгондо биз жакшы болуп калабыз. Жок. Биз менен булар эсептешиш керек туугандар. Эсептешпесе туугандар, мына жакынкы келе аткан парламент шайлоодогу мен сиздерге кепилдик берип кетем, таза өтпөйт. Өткөн эмес. Бизде Кыргызстанда өтпөйт таза шайлоо. Таза шайлоо өтүш үчүн биздеги азыркы уруулардын баардыгын түрмөгө отургузганда ошондо өтүшү мүмкүн. Анын үчүн биз кыргыз эли акчанын кулу болбошубуз керек. Олигархтардын кулу болбошубуз керек. 1-2 чиновниктин кулу болбошубуз керек. Пактаны азыраак коюшубуз керек туугандар. Пакта деген бизде нерсе бар. Ушу пактаны коюп алып эле ачка калып кетем деп эле пактаны коюп алып эле Кыргызстанда тиричилик кылып жүрүшөт көбүчө. Ошого бирөөсүнө пакта коюп, дагы бирөөсүнө пакта коюп, сиз батыр экенсиз, ол экенсиз деп ошентип пакта коюп жүрүп, ушул акыбалга түшүп келдик. Ошону өз убагында айтканыбызда туугандар, өз убагында дарылап калганда ошол айтылган сөз дары болот деп коет туугандар. Ошол сөз жетсе, ошол өзүнүн саясатын оңдоп кетет. Биздеги азыркы саясат туура эмес саясат болуп атат туугандар. Себебин айтып кеттим да, туура эмес саясат. Биз өзүбүз коом, өзүбүздүн коомубуз, Кыргыз Республиканын жашаган коомна ичиндеги коом, өзүбүздө өзгөрүлүшүбүз керек туугандар. Талапты кылышыбыз керек. Эмне үчүн булар эки адам байы бериш керек, биз жакыр боло беришибиз керек. Буларды биз финансировать этебиз туугандар. Биз налогду төлөйбүз туугандар. Булардын азыркы турган кебетесин биз финансировать этип, бала чакасын, өзүн туугандарын багып аткан биз болобуз. Биздин акча менен багып. Биз талап кылышыбыз керек. Бизге алдаган президент керек эмес, бизге чынчыл адам керек. Бизге таза адам керек. Сен 1-2 куча элитага
kızmat kılıp atkandırсың. Бирок 6,5 миң эл чыныгында кыйналды туугандар. Мынчалык 30 жылда болбогон нерселер эми азыр болуп атат туугандар. 30 жылдан бери анчалык президент алдабайт эле, бул президент мыйзамсыз болсо дагы өтө катуу алдап атат кыргыз элин. Өтө катуу алдап атат туугандар. Кантип мен көргөн нерсени силер көрбөй каласыздар да, мен түшүнбөйм да. Мен сиздерге ошол нерселерди айтып кеттим го сиздерге туугандар. Бул киши эми өзү деле заложник болуп калса керек туугандар. Бул киши өзүңүздөр билгенде билесиздер да. Бул киши чыкканда мен биринчи акталайын, анан премьер-министрликке, президентке коем деген ошондой нерсе негизде айтканда, анан кийин эртеси өзгөрүп кетип атпайбы? Бул жерде ошо Ташиевдин да чоң күнөөсү бар туугандар. Булар амалкөрлөр туугандар. Ушу бийликти ушу күтүп жүрүшкөн да булар. Ушу бийликке келсек, бийликти басып алсак, Чыңгыз хан 17 баласы менен бийликти басып алган, баскыла менен 20 адам деп туруп, ак үйдө кашасын аттай беришкен да ушулар да туугандар. Анан ушул адамдарга ишенгениңер мен таң калышым. Буларга убакыт да берилген, өз убагында Бакиевдин малында да иштеген, өкөтөң иштеген, мисалы, бирөөсү МЧС болуп иштеген, министр чрезвычайница, бирөөсү антикоррупционный агентствода директор болуп иштеген туугандар. Ошондо жыргатпаган, азыр жыргатып коюп туугандар. Эми жомокко азыраак ишене элчи туугандар. Биз жаштар чыгышыбыз керек. Мына мен сиздерге айтайын. Жаштар чыгып туруп, мына азыркы отурган мыйзамсыздарды айтыш керек. Өз ыктыярыңар менен, өз ыктыярыңарга арызыңарды жазгыла, талап кылып туруп. Отставкага кеткиле, колуңардан коко тейин келбей калды, элди кыйнабагыла деп туруп, арызын алып туруп, кылмышка шектүү болсо кылмыш жоопкерчилигин тартылыш керек. Жазасын алыш керек, ар бири алыш керек. Ушу азыркы кылган мыйзамсыздыктардын бардыгы алыш керек жазасын туугандар. Андай болбосо ушундай нерселер кайталана берет туугандар. Эртең мен бүгүн мигрант болсом, балам мигрант болот. Неберем да мигрант болот. Ушу кетиште ушу кылмышкерлер урулар деп коеюн. Бийликте турса, сенин неберең да, балаң да мигрант болот. Биз мигранттар, сыртта жүргөн мигранттар Кыргызстанга кайтып келишибиз керек туугандар. Мына биз лефтер, мындай айтканда жолборстор сыртта жүрөт дагы, Кыргызстан ичинде шакалдар бийликти басып алды деп коет туугандар. Ачык эле айтайынчы. Лефтер, мына жолборстор сыртта миграцияда жүрөт азырчы. А баягы калдыктар, ошол жердеги шакалдар, лефтер жок, жолборс жок болсо, шакалдар өзүн леф сезип калат да. Ошондой болду. Ошондой эле мен ошонтип эле элестетип калдым туугандар. Башка эч ой деле калбай калды. Биздин кыргыз элинин тагдырын ойлогон, таза, чынчыл инсанды алып келишибиз керек президентке. Ошол адам бизди ушу туңгуюктан алып чыгып кетсе, иш орун жумуштарды Кыргызстанда ачса, инвестиция Кыргызстанга келип турса, тууган карыздарыбызды кутулсак, 5 миллиард карызыбыз бар да, onu эстен чыгарбашыбыз керек. Ошол кутулсак, ушул келерки жаңы муунга Кыргыз өнүккөн мамлекеттердин бири кылып тапшырып кетишибиз керек. Өмүр бою жеп эле келип атат, же тойбой эле койду биздин азыркы чиновниктер. Тойбойт да туугандар. Качан тоет? Качан гана кабарга барганда ошол жерде топуракка тоет. Ага чейин бирөөсү тойбойт туугандар. Биз ушул окшогон уруу, мошенник, жүлүктерди бийликке жакындатпашыбыз керек. Кийин тарыхта да жазыла турган болуш керек. Ушундай мыйзамсыздар келип бийликти басып келишип, түрмөдөн отуруп алып, кыргыз элин кыйнап, убадаларды берип, 2-3 айда өнүктүрүп берем, жылыш болот деп алдап келген мыйзамсыз ажы болгон деп тарыхта кала турган өзүнүн убагы келет, ошондо айтыла турган жазылып калат туугандар. Кийинки мындар окуйт, убагында ушундай Ысык көлдөн bir мошенник чыккан экен дейт да. Ысык көлдөн bir мошенник чыккан экен, түрмөдө 2 жолу отуруп, кыргыз элин алдап, кумтөрдүн маселесин көтөрө коюп, кумтөр менен таанымал болгон деп. Ошондой историялар. Оказывается, жанында дос секретарь бар экен, ал Барпыдан болот экен, Сузак районунан дейт. Бул тарыхта калат, мен сиздерге айтып кетейин. Тарыхта кала турган нерсе туугандар. Башкалар жазбаса да мен жазып кетем. Бул нерсени мен жазып кетем. Себеби кыргыз эли мынчалык 30 жылдан бери кыйналган кыргыз эли чыныгында азыр кыйналды туугандар.
Ozubuzdu açıp oturuversek tuğanlar, ozubuzdu açıp, ozubuzdağı nanımızda жүрүп кетет bir günüçü. Biz talap kılışımız gerek. Aşalat Cengiz Moldakmatov, Tilekmat Kurenov, Maksat Kasenov'un taraftaşlarına aytıp ketelim. Talap kılırlar. Piket degen nerse var. Miting degen. Мирный митинг дегенде. Ошо талап кылсаңар туганда, ошолор чыгат. Анан уун чыкпай отура берсеңер, мына туганда, түрмөгө апарып, террористтер отурган жерге апарып тыгып коет экен туганда. Көрүп турасыңар. Биз менен эсептешти десең, эсептеше турган болсо булар, биз өздөрүнүн кылган методдорун өздөрүнө кылышыбыз керек туганда. Булар өздөрү кантип келип калды бийликке. Билебиз да кантип келген. Билип туруп анан кийин азыркы түрмөдө чыныгы отура турган адамдар азыр бийликте отурат. Анан сыртта мындай тиешеси жок адамдар түрмөдө отурат азырчы. Эртең адилет, эртең акыретте жооп бере турган күн келет, ошондо сенен сурайт. Эмне үчүн сен унчукпай отурдуң, Жеңишти, Тилекматты камап койгондо унчукпай отурдуң десең, эмне деп жооп бересиң? Ошол күн келет турганда. Ошондо ойлойлу. Акыры мен сизге жыйынтыктын, эфирдин жыйынтыгын айтып кетип ушул бир жылда өзгөрүүлөрдү көрдүк тугандар. Эми бул боюнча тугандар сабак алышыбыз керек тугандар. Кийинки келген бийлик сабактуу болуш керек эмичи тугандар. Эми жакын арада жаңы бийлик келет. Мен айтып кетпедим, жаңы бийлик болот тугандар. Бийлик келип кеткен нерсе. Бийлик көрүнө көтөрүп кетпейт бул бийликтичи. Көрүп атабызбы? Ким деген келбеди бул бийликтергечи. Ошон үчүн эл менен эсептешсин. Эл эсептешпесе, ошо эле Жээнбековдун тагдыры, ошо эле Бакиевдин тагдыры, ошо эле Акаевдин тагдыры күтүлүп турат булар деле, ошо эле туганда. Башка сөз жок буларгачы. Эми элди ойлогон адам азыраак алдаш керек тугандар. Болгону, ситуациянын болгону айтыш керек тугандар. Ооба, мен ушул Жээнбековдор менен келишимге барып туруп, Матраевдор менен келишимге барып туруп, мага бийликти берди деп ошентип моюнуна алыш керек тугандар бул кишичи. Ошондо гана чыныгы эркектин сапаты болот. Ага чейин ушу элди алдап жүрө берем деп ойлоп атат. Алда албайт. Жээнбековдун камалышы туганда, Жээнбеков камала туруш керек, камалыш керек туганда. Жээнбеков камалыш үчүн эмне кылыш керек? Же Матраев камалыш керек. Бул азыркы бийликти камалыш керек. Ошондо гана ошолор камалат тугандар. Анан ошо баягы пактакорлор да камалат, Акылбек Жапаров да камалат, Ташиев да камалат, Талант Мамытов да камалат, Улушев да камалат. Ошондо бардыгы камалат тугандар. Ошондо иллюстрация болот тугандар. Ошондо жаңы бизге окшогон жаштар бийликке келет. Таза инсандар келсе, ошондо гана жылыш болот. Ага чейин ушинтип жүрө беребиз тугандар. Мышык чычкан ойнопчу. Болду да мына бир жылдан бери аткарган айтылган убадаларын аткардыбы? Жок. Только минус аркага кетип атабыз. Ойлонолу тугандар, ойлонолу. Бир эле мисалды алып кетейин тугандар. Азыркы мыйзамсыз саясий маанайды камап атат го тугандар. Бир жер ката жерлер тугандар. Булар бирден сындырып атат дейм, ошо активисттерди бирден кармап сындырып атат. Бүгүн Тилекматты кече Жеңиш таап кирди, эми Максат Касенов таап. Эртең дагы бирөөнү алып кирет тугандар. Ошентип сындырам деп ойлоп атат. Бирок кыргыз эли сынган эмес, сынбайт дагы. Убагы келип калды тугандар. Биз эволюция, мен революция дебейм, эволюция кылышыбыз керек тугандар. Жаңы муундар эволюция кылганда, иллюстрация болгондо ошондо гана өнүгүү жолуна. Биз баягы жүрөгүбүздөгү нерсени өзгөртүшүбүз керек тугандар. Жүрөктөн революция кылышыбыз керек тугандар. Биз азыр эми 5-6 президентти алмаштырдык да мисалы. Значит, bir yerde президентте күнөө эмес экен, значит, президенттерде күнөө эмес экен тугандар. Bir yerde система туган. Системаны өзгөртүшүбүз керек экен тугандар. Бирок президентте күнөөсү бар тугандар. Бирок системаны өзгөртүшүбүз керек тугандар. Мына өзүңүздөр көргөндөй иштер. Болбосо ошо мен айткандай болот тугандар. Өмүр бою мигрант, балаң, неберең, чеберең Кыргызстан мамлекетинин эгемендигибизден айрылып калышыбыз мүмкүн тугандар. Ошо эле.
Mamleketni saktap kalalı tuğanlar. Birinci очередь mamleketni. Tatlыкты insanlar gelsin. Kırgız elin baga turgan insanlar gelsin. Tacirbalı insanlar gelsin. Aldabagan insanlar gelsin. Жомокко азыраак ишенели тугандар. Жомокко азыраак ишенели. Жомокту көрүп, мына кулактар деле түшүп калды окшойт көп кыргыз элинечи. Канчага чейин алданалы тугандар? Айткылачы, канчага чейин алданалы дагы? Алданганды жакшы көргөн эл окшойбуз. Айтыш керек да. Айтыш керек. Боло турган болду, болбосо кет деп айтыш керек. Саламатта калыңыздар тугандар, эфирге дагы кирем. Мен сиздер менен Бекиев Эмил Маликович.